Урматтуу достор, Билимтал коомдук бирикмебиз тарабынан 2023 жылы билим берүү тармагына кошумча инвестицияларды тартуу, бул тармакты өнүктүрүүгө көмөктөшүү максатында алгылыктуу иштер аткарылды. Бир катар долбоорлор ийгиликтүү ишке ашырылды. Бүгүн сиздерге биздин команданын 2023 жылда алып барган ишмердиги тууралуу кыскача маалымат берүүнү туура көрүп турабыз. Талас облусундагы мектептердин китепканаларын сабактан сырткаркы окуу адабияттары менен камсыз кылуу максатында, ошондой эле жаштардын жана окуучулардын китепке болгон кызыгуусун арттыруу максатында февраль айынан баштап апрелге чейин Китеп көй Талас акциясы болуп өткөрүлдү. Акция жалпысынан 3 айга созулуп, 1000ден ашык ар кандай жанрдагы китептер топтолду. Ал топтолгон китептер облусубуздагы 7 мектеп жана Талас мамлекеттик университетине бөлүштүрүлүп берилди. Окуудагы олимпиадада жакшы жетишкендиктерим үчүн көптөгөн сыйлыктарга ээ болуп келем. Талас облусундагы жалпы мектеп окуучуларын шыктандыруу максатында мыкты окуучу 2023 кароо сынагы болуп өткөрүлдү. Ал кароо сынакка жалпысынан 145 окуучу катышып, алар өздөрүнүн көрсөткүчтөрү боюнча катышуучу, дипломант жана стипендиант деген номинацияга ээ болушту. Андан тышкары 70 окуучу активдүү катышкандыгы үчүн атайын сертификаттар жана баалуу белектер менен сыйланды. Алып карай турган болсок, анын ичинен 45 окуучу дипломант деп табылып, дипломдор жана баалуу белектер менен сыйланса, эң мыкты көрсөткүчү бар деп табылган 30 окуучу Билимтал коомдук бирикмеси тарабынан атайын ардак грамоталар жана эң мыкты окуучу төш белгиси менен сыйланып, акчалай стипендияларга ээ болушту. Билим берүү сапатын жакшыртуу максатында Талас облусуна сентябрь айында агартуу кербени өткөрүлдү. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадаминов агай баш болуп, Талас облусунун 4 районуна жана Талас мамлекеттик университетине мугалимдер, ата-энелер жана окуучулар менен шыктандыруучу семинар өткөрүлдү. Аталган иш-чарага педагогика илимдеринин доктору, профессор Кыргызбай Долбаев агайыбыз дагы катышып, бир топ пайдалуу маалыматтар менен бөлүштү. Алар интернет менен кошо төрөлүп, интернет менен кошо өсүп келатат. Жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоонун методикасын үйрөтүү максатында Талас облусунун бардык орто билим берүүчү мектептеринин кыргыз тили жана математика сабагынын мугалимдери үчүн октябрь айынын аягында акысыз окуу курстары уюштурулду. Ар бир райондо 2 күнгө созулган окуу курстарынын жүрүшүндө жалпысынан 102 мектептен келген 216 мугалим атайын чакыруу менен барган тажрыйбалуу тренерлерден жаңы методикаларды үйрөнүп, жаңы маалыматтарга жана билимге ээ болушту. Ал эми окуу курсун ийгиликтүү аяктаган катышуучулар квалификацияны жогорулатууну тастыктоочу сертификаттарга ээ болушту. Балдардын ордунда өзүбүздү сезип, ошол тесттерди иштеп машыгып атабыз. Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата Ак кеме повести боюнча китеп окуу конкурсу өткөрүлдү. Жалпысынан Талас облусунун аймагынан 267 окуучу катышып, жеңүүчүлөргө акчалай, дипломдук жана ошондой эле баалуу белек менен сыйланышты. Урматтуу достор, биздин командабыз тарабынан 2023 жылы аткарылган иштердин орунтуулары ушулар. Мындан башка дагы бир катар иштерибиз, долбоорлорубуз бар. Алар тууралуу Талас жергесинин жаштары, агартуу тармагында эмгектенген биздин өнөктөштөр жакшы билишет. Ал эми мына кирип келген 2024 жылга карата дагы командабыз менен бирге жазайбыз деп турган, мерчендеп жаткан жакшы долбоорлорубуз, иштебиз бар. Алардын бардыгын сиздер менен бирге ийгиликтүү ишке ашырабыз деген терең ишеничтебиз.